Вниманию пятую пару турнира Алато Боксинг Лиг 3. И бой пройдет в лимите весовой категории до 53 килограммов. Встречайте боксера в красном углу ринга. Ему 21 год. Имеет чистый профессиональный рекорд. 1 бой и 1 победа. Победа нокаутом. Тренер Нуртас Аджипенов представляет боксинг-клуб Нуртаса Аджипенова. Из Казахстана, город Актобе, Кудайберген, Амангозов. Его соперник в синем углу ринга, ему 34 года, имеет также чистый профессиональный рекорд. 2 боя и 2 победы, 1 нокаутом. Мастер спорта международного класса Кыргызстана по боксу представляет клуб имени Нурлана Абдыкалыкова, тренер Нурлан Дулебергиев. Призер чемпионата Азии по боксу, финалист чемпионата мира и 6-кратный чемпион Кыргызстана по боксу Мирлан Туркбайулу! Урматтуу күйөрмандар, дагы бир кызыктуу бокс. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Сүйүүчүлөрү, бокс күйөрмандары, экранга жакыныраак келиңиздер. Мирлан Түркбай уулу беттешке чыкты. Кыргыз Республикасынын 6 жолку чемпиону Мирлан Азия чемпионатынын коло медаль ээси, бокс боюнча эл аралык даражадагы спорт шебери Кыргыз Республикасынын 34 жашка келди. Буга чейин кесипкөй бокста 2 беттеш өткөргөн экендигин уктук, экөөнү тең жеңишке жеткен. Атандашы жаш, өтө чапчаң казак мушкери 21 жашта Кудайберген Аманкөзов өз аракетин жасап жатат. Анын дагы кесипкөй бокста бир беттеши бар экен, болгондо ал беттеште нокаут менен уткан экен. Казакстандын Актобе шаарынын мушкери. Бишкекте өз мүмкүнчүлүгүн издеп жаткан учуру. Мирлан Түркбай уулу жеңил салмак чембердикте өлкө чемпионатын дала эрек багындырган жана кыргыз боксунун тарыхына өз ысымын жазып койгон мушкерлердин бири десек аша чапкандык болбойт. Бою бир аз кичирээк Мирлан Түркбай уулунуку. Андыктан Кудайберген азыр рингтин борбордук бөлүгүн көзөмөлдөп, колунун узундугуна таянуу менен Мирланды жакынкы дистанцияга киргизбей жатат. Эми бул азырынча гана, урматтуу көрүүчүлөр. Бир аз атандашын сезинип алгандан кийин Түркбай уулунун канчалык тайманбас чапчаң мушкер экендигин жакшы билебиз. Тажрыйба жагынан дагы менимче Кудайбергенге салыштырмалуу Мирландын тажрыйбасы өтө эле көп. Не деген биринчиликтерге катышкан чоң эл аралык деңгээлдеги сүйүүчүлөр арасында бокста өлкө намысын коргоп жүргөн мушкерлерибиздин бири. Чабуулдук аракетти токтоткон жери жок. Шторм аркылуу эле 1-4-5 соккудан турган чабуулдук аракеттери менен кысымын көрсөтүп жатат. Акыркы жолу өлкө чемпионатында Мирлан Түркбай уулу 2023 жылкы биринчиликте беттеш өткөргөн болуш керек. Анда 48 кг салмак ченде финалга чейин жеткен жайы бар, бирок финалдык беттешин Асылбек Аманкул уулуна уктуруп койгон болчу. Мирлан үчүн бою узунураак атандаштар ыңгайлуу экендигин өзү дагы жашырбайт буга чейинки айткан сөздөрүндө. Көрөлүк. Түркбай уулу жеп менен сол кол аркылуу эле жеп соккулары менен Кудайбергендин мурдун кызартты. Азыр казак мушкери кадимкидей бошоп бара жаткандыгы көрүнүүдө. Өтө сонун азыр кросс таамай өтүп кетти. Мирлан Түркбай уулун баалабай коюу болбойт. Менимче Кудайберген өзүн өтө эле ишенимдүү сезип жаткан алгачкы көзөрмөмдөрдөн. Бирок акырындык менен окуянын өнүгүшүндө ушундай буту менен иштеген активдүүлүгүнүн натыйжасында дейбизби, Мирлан Түркбай уулу үстөмдүктү ала баштады. Кадимкидей караңыздарчы, ичине дагы
Баштан ылдыйраак алкакадагы сокку узатууларында 4-5 таамай тийүүнү жасап өттү. Раунд бүттү. Сыныгууну карай жөнөйт, кайталоону көрөлүк. Машыктыруучулар өз сөздөрүн айтып, андан соң гана жүрүш уланат. Экинчи раундтун башталышы. Кудайберген Аманкөсов, Казакстан көк. Кызыл бурчтан. Эми атандашы Мирлан Түркбай уулу. Кызыл бурчтан биздин мушкер. Шуланууда азыр. Менимче геймпланда өзгөртүшү да мүмкүн болчу Кудайберген. Биринчи раундтагы аракеттерди байкагандан кийин башка машыктыруучуларынын Кудайбергенге айткан сөздөрү көп болсо керек азыр. Мирландан дагы бир таамай тийүү. Сол менен жеп киргизип, ошол эле ылдамдыкты, ошол эле темпти токтотпой барып туруп анан кросс салып жатат. Азырынча жеткиликтүү упайларды Түркбай уулунун пайдасына иштеп жаткандыгы күтүлгөн нерсе. Азыр мына бит ачылгандан кийин дагы бир жеп менен Кудайбергенге таамай тийди. Хук азыр эки барды бул жолу. Кезектеги кросс. Жагын көрөлүк. Өзүнүн негизги артыкчылыгын иштете албай жатат Кудайберген. Активдүү дагы. Иш аракеттерди алып бара албай калгандыгы көрүнүүдө. Ачык эле көрүнүп калды баарысы. Мирлан Түркбай уулу эми кубаттуу соккуларга дагы басым жасабайт. Мирландын негизги беттеш өткөрүүсү бул жөн гана упайларды иштеп табуу менен көпчүлүк учурда алек болот. Андыктан бардык дистанцияны деле басып өтүшү мүмкүн бул беттеш. Буга чейин нокаут менен бир атаандашын жеңген Кудайбергенге азыр бир топ эле кыйын болуп жатат бул жүрүштө. Ал үчүн Мирлан Түркбай уулу ыңгайсыз атаандаш экендиги көрүнүп турган учуру. Түркбай уулу таштаган кадамдары менен кийинки чабуулдар дагы эки жолу. Таамай тийип өттү. Сонун кулак түпкө дагы бир кросс. Дагы бир кросс, бирок азырынча Кудайберген тайсалдаган жери жок. Бутунда туруп гана беттешин улантууда. Дагы бир кулак түпкө таамай сокку узатуу болду. Саналуу көзүрүңөр, жарым мүнөттөй убакыт калып жатат. Мирлан Түркбай уулу катары менен 2 раундту тең өзүнүн пайдасына татыктуу эле иштетип кеткендей көрүнүүдө. Ошону менен экинчи раунд сапарын артып жатат. Бардыгы жакшы азырынча.
Үчүнчү раундтун башталышы. Мирлан Түркбай уулу дагы да болсо активдүү. Аракетин турукташтырып жатат. Жана дагы да болсо кысым. Кудайбергенде аркандын бурчуна такаганга аракетин жасап көрдү. Жана ал аракети бир аз чыйралып окшойт Кудайбергенде. Кудайберген азыр тайманбай алдыны карай кадам таштап иш алып барып баштагандыгын көрдүк. Үчүнчү раундда бир аз өзүнө келип абалды көзөмөлдөгөнгө адамдарды жасап жаткан учуру. Кудайберген Аманкөсов 21 жашта. Эми Мирлан Түркбай уулу 34 жашка келди быйыл. Ооба, убакыт өзүнүкүн алат сөз түрдө. Бирок 34 жаш куракка келсе дагы мына өзүнүн көпкө күчүү болгон атаандашынын айласын алып кетирип жаткан учуру Мирлан Түркбай уулунун баары бир тажрыйба атаандашына салыштырмалуу мыктыраак экендиги байкалып көрүнүп турат. Бөйрөккө сол кол менен соккуларды жасап көрдү. Дагы бир кулак түпкө таамай тийип өтүп бар. Клинчке кармап ыңгайсыздыктан кутулууга Кудайберген аракетин жасап жатат. Ооба, такыр эле жакындаганга бир ачкыч таба албай жатат азыр казак мушкери. Балким эреженин чегинде эмес сокку заткандай көрүндү. Мирлан дароо атаандашынан кечирим сурап өткөндүгүн байкады. Өзүн жакшы салкынганды сөзүп жатат Түркбай уулу. Катар менен эки сокку, сол кол менен андан кийинки оң кол менен узатылган соккусу таамай тийбей калды. Ошентсе дагы мурдунан кан кетти азыр Кудайбергендин. Тайсалдап азыр качып жатат болушунча. Ушул жерден Мирлан Түркбай уулу абалды көзөмөлдөп кезектен чабуулду өнүктүрүп бара жаткан учурунда рефери андан ары карай казак мушкерин кыйнагысы келген жок. Мөөнөтүнөн эрте жеңиш, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мирлан Түркбай уулу Казакстандык атаандашы Кудайберген Аманкөсовду ишенимдүү жеңип отурат. Кесипкөй бокста рекорду 1-0 болчу Кудайбергендин. Бирок жакшы даярдык көргөн эмеспи же чындыгында Мирлан Түркбай уулу ал үчүн ушунчалык ыңгайсыз атаандаш болдубу айтор. Биз күткөндөй деңгээлди көрсөтө алган жок. Акыркы 2 раунд таптакыр эле бир тараптуу болуп калды. Мирлан Түркбай уулу каалагандай аракеттерди жасап өттү. Эми расмий жеңиштин ыйгарылышы, андан кийинки беттешти күтөбүз экрандан. Алыстабай Ала Тоо Спорт YouTube каналы менен бирге болуп туруңуздар. Итак, дорогие дамы и господа, у нас есть победитель. И в этом бою, ввиду остановки рефери Абдыршитом Бекзатом, в этом бою техническим нокаутом победу одержал и остается непобежденным Мирлан Түркбай уулу! Кудайберген, ассаламу алейкум. Биринчиден куттуктайбыз жеңиш менен. 2 жылдык простой болуп калды. 2 жыл сизди күттүк. Бирок акыры кайттыңыз чоң бокско, проф бокско. Өз элиңизде, өз жериңизде кандай эмоциялар болуп атат? Өз жеримде биринчи жолу профессионалдык бестеште көрсөтүп атабыз. Ринг бардык жерде бир ринг да. Рингтин ичинде кыргыз элин колдоп аткандан ичине жоопкерчиликти бийигирээк алат экенсиң. Өзүңө жоопкерчиликти чоңураак алат экенсиң. Кудайга шүгүр, Кудайдын калоосу менен уттук. Ушу организаторлорго чоң рахмат, ушун организация эткөн. Ушу биздин агайларыбызга чоң рахмат. Бизди колдоп коштогон досторубузга рахмат. Айрыкча Карагандага жүргөн досторубузга чоң рахмат деп айтам. И сиздерге рахмат. Ушу боксту өнүктүрүп атасыңар. Чыгарып бокс өткөрүп боксту өнүктүрүп атасыңар Кыргызстанда.
боксты өнүктүрүп, бокска салым кошконуңар үчүн чоң рахмат силерге. Мирлан эке, мындай суроодо кече күнү face to face айттыңыз, эртеңки бойду көрөбүз, анан кийин ушу чечим чыгарабыз, анан кийин улантабызбы проф боксту, же улантпайбызбы деп, кандай болду? Буюрса, сизди дагы күтөбүзбү кесипкөй боксто? Буюрса боксчам бул проф бокска буюрса. Күтөбүз. Кол чалар болсун. Кыргыз боксунун легендасы Мирлан Түркбай уулу.